Күн менен түн тогушкон 21-мартты чыгыш элдери Ноорус же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Арча түтөтүп, айлананы жамандыктан тазалоо, тегеректи иретке келтирүү, жакшы тилек менен дастаркан жайуу, адамдар бири-бирине жакшы ой тилектерин, каалоолорун билдиришип, белектерин тартуулашкан. Таарынычыбарлар чын дилден бири-бирин кечирип, бардык чыр-чатак араздашуу эски жыл менен кетти деп, бул күнү бардык көйгөйдү унутуп, таарыныч капачылыктарды артка таштап, улуу күндү жагымдуу маанай менен тосуп, өткөн кеткен кайым айтышуу, таарынычтарды унутуп, ынтымак, ырашкерчиликке багытталуу ата-бабаларыбыздын ыйык салттарынын башаты болгон. Сүмелектин астын алып кетпестик үчүн казанга биз 41 таш салабыз. Ташты салганыбыздын мааниси бул 41 уруудун бириктөөсү болуп саналат. Түбүнө күйүп кетпес. Түбү күйүп кетпес. Кайнап борк сүмелек, казан түбү көөлөнөт, 42 таш шагырайт, кыярга үймөлөп. Эшигин кагып, Ноорус майрамы кирип келди. Көп булуттуу чүй жергесиндеги элибиз сүмөлөк бышырып, элибизде токчулук болсун, тынччылык болсун, жергебизде тынчтык орносун деп ушул жерде ыр күүнү жаңыртып, жакшы маанай менен тегеректеп басып жүрүшөт. Ынтымак бар жерде ырысты уялайт деп болгон дилдин тынччылык менен меймандоштук карнашкан. Ноорус майрамы маанайды көтөргөн жаздагы жаркын майрам. Бүткүл кыргыз элине ушул майрам эч качан мунун оту өчпөсүн. Ушул майрам дайыма ар бир үйдө эшигини кагып кирсин. Ар бир адамдын жүрөгүндө ушул жалындап турсун. Кыргыз элинин достугуну, ынтымагын, мамлекетти бекемдей турган бул майрам. Бул майрамда азыркы учурда ар түрдүү сөздөр жүрүп атат. Бул майрамды бул биздин майрам эмес деген идеологдор бар. Ошолор ушу билип алсын. Бул элдин канына сиңген майрам. Буну элдин канынан алып ташташ эч мүмкүн эмес. Бүгүн ушул бирдей болуп, бир кишидей болуп, бардык улуттардын биримдигин бекемдөө максатында чогулуп майрамда отурабыз. Өзүбүздөргө белгилүү бул айыл аймакка ички тышкы миграциядан келген элдердин бардыгы чогуу жергиликтүү эл менен тез арада интеграцияланып, абдан ынтымактуу жашоо башталып, иштерибизде чоң ийгиликтерибиз бар. Ошол бизди кубандырат. Балдарыбыздын күлкүсү, оюн зоогу бүгүнкү күндө майрамды көңүл ачып турат. Албетте, кандай гана майрам болбосун, жан дүйнөсү жаркаган таза балдарыбыздын ыр күлкүсү менен көркүнө чыгат эмеспи? Байбиченин ак элечегин башын орунуп, ырдап бийлеп, манас айтып, чүк ойнок атып чырлашкан балдардын оюн шоугу майрамды көрккө бөлөдү. Жаңы жылыбыз ушу бөөктөрдүн дүнүйөсүндө таза, келечегинде кең болсун. Ошо ар кимдин тилеген ой максат ишке ашкан болсун, майлуу сүттүү жылдардан болсун, бөөктөрдүн кандай күлүп чоңойгону биз үчүн бакыт. Балдардын жан дүйнөсүндө таза нерсе эч нерсе жокко. Ошондуктан биз бүгүн Ноорустун маанисин түшүндүрүү менен бирге кыргыз элинин үрп адаттарын, када салттарын, улуттук оюндарын, тамак аштары аркылуу көрсөтө алдык. Ноорус майрамынын тынчтык менен молчулукка үндөгөн чакырыгын 2010-жылы Бириккен Улуттар уюму адамзаттын маданий мурасы деп таап, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекиткен. Улуу күндө Сары Өзөн чүйдүн көп улуттуу эли балбылдата от жагып, сүмөлөк кайнатып, дасторкон жайып, ыр күү менен таң аткыча Ноорустун маани маңызы менен тосуп алышты. Айлана арча жыттанып, Ноорус шаң менен айланада жагымдуу маанай түшүрүп, адамдар кучакташып, куттуктоолор айтылып жатты. Албетте элибиздин бардык жакшылыктарын ыргуу коштоп, улуттук оюндар жандап жүрөт эмеспи? Баксаңыз майлаган малдан берсин жакшылык, багып турса өз элин кандан берсин жакшылык. Бажырайган жаныңда жардам берсин жакшылык. Өмүрүбүз талдай көктөсүн, өзүбүздөн ырыс кетпесин. Кудайым сүйүп эстесин,
esteri eger çim bolsa, hiç kaçan yüregüzden ıymandın nuru öçpösün. Bar bololu, baktılı bololu. Eң negizgisi bata alıp, bata tilip, jalpыбыз batalı bololu. Amin. Noorus aylanaga görüp berip, жер көрктөнүp, маанай жаркып ачылды. Арча жыты аласташып эл журтун, апаларым элечекчен көрккө бөлүп майрамды. Noorus дегеле кайсы майрам болбосун, Кыргыздын канын жүргүткөн ат оюндар эмеспи? Туягынан чаң чыккан күлүктөр бирине сала бири марага чукулдаса, бери жагында бака шака колдогон күйөрмандар. Ат жал менен тең ойногон Кыргыздын жигиттери коюу чаң менен кошо камчыланышат. Айта кетүүчү нерсе, кыргызчылыкларына болгон акыркы убактарда кызыгуу көбөйүп, сатып алууну каалагандар арбын. Бул дагы болсо кыргыз элинин көчмөндөр оюнунан тапкан олжосу. Тыбыраган күлүктөр, коштогон күйөрмандар Айтор Noorus шаңга бөлөнүп айлана жаркыйт. Кунанчабы элдин канын жүргүтүп калыстар менен ой талашкандар. Айтор айланада бака шака. Тай чабыш, эпейип тай үстүндөгү жаш балдар камчы уруп, бири-биринен көз өтөт. Ар кимдин оюнда мөрөйдү алуу. Ат оюндарынын эң эле кызыктуусу кандыр өткөн көкбөрү оюну абдан жанды өттү. Çalındadı cigittin, kareginin örtörü Halatoğdu büyüktün, alıp oyunu köpürü Kızlıp durat sürüdü, kırgızı ulatasın Halgalayge algın dev ata verin batasın 50 yıllık baştalganda bul kumar Terler suday koyulup, kolda kondur çuğular Ezim mıkçı vitçirin, eki gök jal kagıştı Hajal jetken ulakta, alakandar karıştı Жаздын келиши менен чүй жергесинде талаачылык иштери да жандана баштады. Сарыөзөн чүй жергесинин талааларына жан кирип, айдап себүү жумуштар күч алды. Айтор алдыдагы милдеттерди тагаткарып, аймактарды өнүктүрүү жылуу кызуу эмгек менен коштолмокчу. Бүгүн күн дагы жаркырап тийип берип атат. Noorus майрамын биздин ата-бабаларыбыз илгертен бери бекер майрамдап келген эмес. Бул деген күн менен түн теңелип, жер жарылып, чөп чыгып мына жас майрамы деп эсептелип биздин ата-бабаларыбыз майрамдап келген. Сарыөзөн чүйдүн элин өзүмдүн атыман, мамлекеттик биздин аппараттын атынан куттуктайм. Келе жаткан жылыбыз жакшылыктардын жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, элибиз аман болсун, мамлекетибиз гүлдөп өсө берсин. Noorus майрамы ошентип чүй жергесинде эмгек менен айкалышып, ар бир айылда кызыктуу, шаңдуу өтүп жатат. Желегибиз желбиреп, кыргыз жеринде Noorus'дун шаңы. Агылекчен апалар арча түтөтүп, ак калпакчан аталар батасын берип, элибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун дешет. Сарыөзөн чүй жергесинин бардык жеринде бүгүн Noorus'дун ушундай шаңы болуп жатат. Ал эми Өрүкзар Баткен жергесинде эмне иш болуп атты экен? Сөзүмдү кесиптешиме берем. Сталбек Абдыраев, Бакыт Кыясов, ЛТР каналы, Чүй облусу.